ошол сиз айткан передачаны прожарка форматында жасадыңыздар. Негизги максаты эмне? Жаштардын тилин табыш. Жана өздөрүн өзүнө көргөзүп, сабак көргөзүп. Чындыкты көрсөтүү. Мисалы, ошол жерде берилген суроолор, ошол жерде болгон тамашалар азыркы жашоодо орун алат да. Ошол передача чыккандан кийин башталганда эле сиз тепкиге калдыңыз. Башталганда эмес, 1 ай, 1,5 айдан. 1,5 айдан кийин. Сиз дароо кайрылуу жазадыңыз. Бул деген өзүнүн көрөрмандары бар, жаштар көрбөзүн, 18+ деп ачык айтып кайрылуу жазап, биз улантабыз дедиңиз. Бирок көп өтпөй пикириңиз өзгөрүп, кайрылуу жасап, биз токтотобуз дедиңиз. Эмне себеп? Пикир өзгөргөн жок, угрозалар көбөйүп кетти. Мен сени мынтип коем, мен сени тигинтип коем. Анан жөнөкөй адамдар эмес да. Өтө дөшаалар угроза кылган үчүн өчүргөнгө туура келди. Биздин укканыбызга караганда, ошончо коркутуулардан сиз коркпой улантам деп келе жатып, бир адамдан звонок келгенде токтоткон экенсиз. Алар кимдер? Сурандыбы, коркуттубу? Кайсы кызматтан? Коркутту. Кызматтан эмес алар. Чорный. Бандиттер коркутуп, эми алар деле өзүнүн кызыкчылыгын издеди да. Аларга эмне зыян? Аларга эмне болду? Билбейм эмне зыян болгонун. Аларга жакпай калды. Анан ошондон улам мен сен түйүңө жетем, антем, мынтем болду, бирок колунан эч нерсе келген жок. Бирок мен видеону жакканга туура келди.